Саламатсыздарбы, ободо эже-сиңдирлер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кара дубага негизделген зомбулук деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз парапсихолог жана энио инженер Лариса Асанбекова, психолог Назира Кубанычбек жана ырчы куудул Назира Жетигенова. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Эң алгач эле биз темабызды баштарда кичине бир эме ачып берейин. Акыркы убакта ошо социалдык тармактарды карап отуруп, жана ошо жакындар менен, туугандар менен баарлашып отуруп байкап калдым. Бизде көпчүлүк айымдардын күнүмдүк жашоосунда көз ачыктарга кайрылуу, жанагындай кара дубанын ар кандай түрлөрү ушундай көп кездешет экен да. Ошону анан ошо акыркы окуя ошо Ош шаарында болгон окуяны азыр ошо Лариса эже сиз да угуп калдым деп айтып калдыңыз. Ошону бизге айтып берсеңиз. Сулайман тоодо дагы ушундай бир толтура бир кара дубага аралашкан бир нерсенин баарын таап түшүптүр да, элементтердин баарын. Ошого биз бүгүн негизинен эмне үчүн биздин ошо Кыргызстанда айымдар ушундайга абдан жакын болобуз. Бул жерде бул психологиялык биздин ичибиздеги бир көйгөйлөрдү чечүүнүн жолубу, же болбосо бул эмнени билдирет жана эмне үчүн биздин жашообузда бул ушунчалык чоң маанини ээлеп калган дегендин тегерегинде талкуу жүргүзөбүз да. Анда Лариса, биринчи эле сизге кайрылайын. Ошол Оштогу Сулайман тоодо табылган жана кара дубанын элементтери жөнүндө айтып бере аласызбы бизге? Эмнени билдирет жана эмне үчүн булар жасалат бизде? Ооба, мен дагы ошо Facebook баракчасынан көрүп калдым. Ошол Сулайман тоонун тегереги бүт эле мүрзө эмеспи? Ошол мүрзөлөрдөн касып чыгып, ошондой көмүлгөн кара дубанын көргөзгөндөрүн көрүп, ошол жердеги сүрөттөр, мен 1-2 жаштын сүрөтүн көрүп калдым, ортосунан кесилген. Бул 2 жашты ажыраштыруунун максаты бөлүү, экөөнү ортосун бөлүп, ошондой эле ийне сайылган, бул өлүмдүн сүрөттөргө ийне сайылган, ар кандай бир нерселерди кошуп көмүп эметилген экен да. Кара жиптер менен байланган. Булардын баары тең келечекте ошол кимге багышталып жасалса, ошол адамдардын ден соолугу жоголот, ошолордун иштери жүрбөйт, ошолордун үй бүлөсү бузулат деген тагдырлар талкаланат деген сөз да. Жана вуду деп коет го, ошого окшош. Вуду мынакей ошо вудунун эле элементтери да, жанагы ийне менен сайган куклалар жанагындай курчактарга эметилген. Эми мисалы курчакты ошол кимге жасалып атат, ошонун атын айтып туруп, анан ошонун эмне мисалы үй бүлөсүнө болсо экинчи чакра ошол жака саят, жүрөккө саят, сүйүүнүн эмеси болсо, иши жүрбөй калсын десе ашказан, ичек карын, боор ушул эмеге органдарга сайып окушат да. Же болбосо башына сайылса, ошо баш оор болуп, эң аягында акыл эси жоголот. Ушундай терс нерселерди жасагандарын көрүп, ушунчалык жүрөгүм ооруп, ошол кимдерге жасалса дагы кандай абалда болуп атты экен деп ошол адамдарды боорум оорду да. Кабыр ачык, ичинде сехир кылынган нерселер жатыпты, когурчалар бар. Эми биздин имканиятыбыз жок уну içindeki narsalardı alıştıkça menimce bize imkaniyatımız olmasa gerek. Bir yerden bazı kabirler yonlardan mana bu narsalardı karab çıktık. Mana bundaki kesseklerge kogurçalardı orap huttu mana ölüydü kömgenden kalıp mana bulardı shularga o'rab tashlagan. Shu Sulaymon tog'i oldida qabristondamiz. Hozir mana bu yerda yana bir g'isht jilgan turibdi. Bismillah. Mana shu joyini ham qarab ko'ramiz. Aha, mana. Mana nima qilingan ko'rdinglarmi? Hozir mana shu g'ishtlarning ostini ham qarab ko'ramiz. Bismillah. Mana o'ylaganimizdek mana shu yerda ham mana bunday qog'ozlar. Mana bunday qilib bu qog'ozni ichini hali ochib ko'rmadik. Ichidagi qog'ozni ochib ko'rmadik. Qanday sehr qilingan
mana kalit deysizmi, mana qilib ipga dam solganmi, o'qiganmi, mana sehr qilgan. Yana mana buning ichida ham o'sha ignalar, mana qog'ozning ichida ham. Mana bu yerda hali biz o'qib ko'rmadik nimalarni yozgan. Endi hozir bularni qarab ko'ramiz inshaalloh. Mana bir qancha xullas mana bunday narsalar sehr qilingan, ichida har vaqolari bor. Endi shu kimga qilingan bo'lsa, shu sehr bularga ta'sir qilingan bo'lsa, inshaalloh o'qib bu tugunlarni yechib qo'yamiz, ignalarni sug'urib tashlaymiz inshaalloh. Yoqib yuboramiz. Yoqadigan narsalarini bular og'riyotgan bo'lsalar, Alloh taolo bularga shifoyi tommalar bersin. Менин кесибимдагы инженерия бул энергия информационный инженерия, маалымат. Ошол ар бир сөз бул энергия. Бул күчтүү энергия. Айтылган сөз атылган ок деп бекер айтылбайт. Ошол адамга карата айтылып аткан сөз адамдын көзүнөн дагы күчтүү энергия чыгат. Ошол бирөөнүн көзү, бирөөнүн сөзү энергия багы жука денеси мындай күчтүү эмес адамдарга тешип кетет. Ал билеби, билбейби, ишенеби, ишенбейби, андан мен буякта отуруп не дерин билбей катып калып турмун. ишенебизби, ишенбейбизби, бул действует. Жакында эле 3-4 ай мурун ошол бир ырчы айымдын дагы сүрөтү мүрзөгө көмүлүп жанагындай болуп чыкканы жарыяланып кетпеди, ошо шоу бизнесте. Сиз көп билесизби? Мен журналист эмелерден угуп калам да, досторуман. Ар бир ырчын өзүнүн көз ачыгы бар, барып тазаланып турушат, бирдеке жасап турушат дешет да. Мени Кудай сактасын, мен эмеден эле эми кээ бирде ишенип кетем, кээ бирде ишенбейм, бирок көбүнчө бир 80% ишенбейм, 20% ишенем да. Анан кийин Кыргызда бир заманбап макал чыкты го. Орустар эметсе психологко, кыргыздар көз ачыкка барат депчи. Какие-то проблемы болсочу, а биз психологторго вообще барбайбыз да. Анан кийин мен антип көз ачыктарга баргам, мен калп айтпайм барбайм депчи. Эми бирөөлөр эметкенде жантип 20% иштеп кетип, музда болуп. Бирөө келип айтат да, тиякта соңун көз ачык бар экен, баарын болгондо айтат экен депчи. Ооба. Анан мен бир суроо менен бардыңызбы? Ооба, мен эң биринчи эми турмуштан эми анда жаш кезде турмушка чыккам, мен жаш кезде турмушка чыгып, эми жаштык мастык деп коет. Анан мен ойлойм да, үй бүлөдө бир эле жак күнөөлүү эмес да. Эми кийин жаш кезде жүрөк курч чоңойгондо акыл курч болуп калат экен да. Анан кийин азыр ойлойм, башында жолдошумду, кыздарым атасынын эле күнөөлөрчүм да, ошол эле күнөөлүү депчи. Мен өзүм эле таптаза болупчу. Анан кийин жакшы да ыңгайлуу. Ооба. Мен да жакшы көрөм ошону деп кой. Анан кийин да акыл эсиме келип, ошо кыздарым турмушка берип эметип калгандан кийин башка үй бүлөлөрдү көргөндө, менде деле күнөө бар турбай деп өзүмдүн күнөөмдү дагы ошол жактан тапкам да. Анан кийин ошондо бирок мен түштүк жакка турмушка чыккам да. Бизде түндүк жакта мындай көз ачыкка барган дегендерден уккан эмесмин. Мен апам барган эмес, көз ачык дегенде кичинекейимде андай понятие жок болчу да. Анан кийин ошо жолдошум менен ажырашып келгенде, мен өзүм башыма ошондой бир случай болгондо, мен кайненем менен келиндер, кайненем менен келин көп эле мындай терс болушат го. Мен азыр тескеринче, мен азыр деле ошол мурдагы кайненем менен аябай жакшымын да. Экөөбүз барганда эле тил табышып, анан мен башкалар менен сүйлөшпөй, кайненем менен сүйлөшчүмүн да. Анан кыш келип, мен пальтоомду алып келип бериңизчи деп кайненем менен сурадым да. Анан ал уурдап байкуш алып келип берди мага. Эми 20 жылдан өткөндөн кийин айтып берейин. Каяктан уурдап келди? Ошо үйдөнчү. Мен ооба калып кеткен да, кийимдерим, оокаттарым. Анан кийин мен үшүп, үстүмө кие турган эчтемкем жок, кофтачан калгандан кайненемен сурап, анан ал акырын алдап эми алып келип берген да пальтонучу. Ал жаңы пальто болчу. Мен кечкүстө алгам, анан кеч жазда алгам. Анан кичине эле кийип килбей калып, анан кайра кышында кийейин деп колтугума мынтип колумду салсам, мне ушундай бир эмем привычкам бар да, üşүсөм колтукка мынтип чөнтөккө салып жылытып, анан ошентип колтугум сөгүлүп калыптыр да. Анан ичинде төйнөгүч, анан ак, бирок ак чип да, 3 мындай аябай бир алган экен чип. Төйнөгүчтү тегерек. Ошентип коюптур да. Анан бул жаңы эле пальто эмне эмеси колтугу сөгүлүп калган, анан ким салган деп таң калып анан мама айтып атпаймынбы? Ушундай десем, анан сени окутуп салып турат деп салып турат. Коңчубам, ишенбейм мен андай. Деп болбой, анан ушу аламин зимбирди бир эжеге алып баргам да.
Тиги же болсо мындай 4 айрылыш жолго анан туз себиш керек, анан муну өрттөш керек деди. Анда жаш мындай ийип анан чай алып кел, анан муну алып кел деп ичемейм деп кетип калгам. Анан бирок ошондой эже айтканда, сизге дуа салган, дуа окутулган, анан улам күйөөгө чыгып, улам ажырашып жашоосу болбосун деп ушундай окулган дейт да. Мен ишенбеген керек эми ошону. Ошону эми билбейм кимке эми, колунан кармаган не пойманный не вор деп коет го. Жашоомдо ошо 2-3 жолу баргам да. Бир жолу тоже эмеде карта ачып, постоянно ошо көп отурат да, бир апач, орус апа. Зонтикке жашын алып. 7-нчи микрорайон. Больницага барганда, репродукциягачы, анан анализдерим чыга элек. Жашап калып, минут 40 минуттей күтүп кал деди, анан эчте күтүп турам. Жакта карап, бакта карап, эч ким жокпу депчи, ошондо жакшы интернет жок экен да. Ал жакшы эмес, кол чатыр менен жаап коет. Анан мен ачки кийип алып, анан эмдөө да. Берип басып, анан кийин акырын барып, анан эми орус туугандар бизди тааныбайт да. Анан кийин ошо керектүү нерселерди сурап алдым, карта менен ачып. Бирок өзүм деле кээ бирде отуруп алып, повезет, не повезет, пассианс карталарды ачып өзүм эметип калам да. Что эрчиме. Ободо кайрадан сиздер менен эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз кара дубага негизделген зомбулук деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум парапсихолог жана энио инженер Лариса Асанбекова, психолог Назира Кубанычбек жана ырчы кодул Назира Жетигенова. Анан биз айтып калбадыңызбы, эмне үчүн ушу биз психологторго кайрылбай көз ачыктарга барабыз депчи? Назира, сизге психолог катары кайрылайын. Менде мындай бир жакында окуя болду. Мен жакшы курбум ошо турмуш куруп күйөө тийгенден кийин ошо кайненеси аябай кызганып баласын, ушу жөнүнөн жок эле ушинтип кантип жакшы көрсүн аялын. Ушу балам башын айлантып алган, ушул окутуп алган деп баласынын кулагына көбүндө куя берип, акыры ажыраштырды да экөөнү. Боюнда бар, келин көчөдө калды. Жөн эле жакшынакай жашап жүргөн жеринен. Бул окутмак тургай көз ачыктардын бир дагы бир эмесин да билбейт да, жакшы эле кызда эми оюнда эчтеке жок. Ошондой болуп калды. Анан ойлонуп кетесиң, кээде балким ошол айымдар биз ошо балдарды чоңойтуп атып, кийин бул балам башка аял алса, ошону жакшы көрөт, бул жакшы нормалдуу эле көрүнүш деп өзүбүздү ошого даярдасак, балким мындай ойлор дагы келмек эмес э. Жок жерден баягы зомбулук чыгып кетти дагы, баягы курбумдун тагдыры дагы башка жакка бурулуп кетти да. Ошондо сиздин оюңузча кандай, эмне үчүн ушу бизде айымдар мындай бир убактылуу бир жеңилдик алыш үчүн көз ачыктарга чуркап бара калабыз да, ичинде жан дүйнөбүз кыйналып атса, же кандайдыр бир психологиялык көйгөйлөр болуп, же жолдоштор менен турмушу мындай мамилеси кыйналып кетсе, ушул башка аял окутуп алды ушуну, башка аял башын айлантып атат, этек кирим берип, баягы ичирип башын айлантып алат деп айтышат экен да. Ошол эмне биздин өзүбүздүн ичибизде кандайдыр бир көйгөйлөргө байланыштуубу? Негизинен биздин региондо профессиональный психологторго кайрылуу көрүнүшү өтө эле төмөн деп айтсак болот. Эми калкыбыздын белгилүү бир катмары гана кайрыла алат. Айылдарда психолог деле жок. Ал катмар кайсыба? Окуган, билимдүүлөр кайрылышат да. Анан дагы окугандык, билимдүүлүк аздык кылат. Бул жерден ошол услуганы төлөгөнгө дагы кандайдыр бир материалдык каражат жагынан дагы камсыз болгон адамдар болуш керек да. Эми ал адамдар аз бизде. Азыркы убакта биздин Кыргызстандын калкынын профили көрүнүп турат. Аз болгондуктан ошондуктан бул эме да, мындай көнүмүш адатка азырынча айлана элек тилекке каршы. Бирок ошол эле учурда бул жанакы көз ачыктарга кайрылуу бул биздин эми культуральный бир мындай маданиятыбыздын ошондой бир өзгөчөлүгү, ошондой бир адат катары кабыл алынып калган. Бир жагынан бул өтө жеңил бир жол да. Мисалы психологко кайрылса бул үчүн акча керек, туурабы? Баягы билимди ошого жок, андай эмес. Психологко баруу это психотерапия. Бир эле жолу баруу менен биз чечилбейт. Себеби бул деген узун мөөнөттүү бир иш болгондуктан, бул өзгөрүү процесси болгондуктан, бул дагы бир нече ай, бир нече жылды талап кылышы мүмкүн. Ар бир жума барышы керек. Ошону адам аңдаш керек, түшүнүш керек. Бирок аны билишпейт. Ошондуктан көз ачыкка барышат, разово да, бир жолу барышат, жеңил жолду тандашат, оңой жолду тандашат жана арзаныраак жолду тандашат. Анан көз ачыктарга ишенген адамдардын өзүнүн негизи ичинде ишеними, кандайдыр бир издеген, же болбосо тастыктоону издеген бир жообу болот өздөрүнүн. Анан ал биринчи көз ачыкка барып ошол сөздү угушу мүмкүн, жоопту угушу мүмкүн, же болбосо көз ачык көп нерсени айтканда, анын ичинде өзүнө керектүү нерсени гана кабыл алышы мүмкүн. Себеби дегенде психологияда мындай
выборочное восприятие деген түшүнүк бар да. Адам эмнеге муктаж болсо, ошону гана көрөт, ошону гана угат. Ошондуктан көз ачык көп нерсени айтышы мүмкүн, бирок алардын баары мындай кете берет. Дал келбесе деле кете берет. Жок, мимо ушей кете берет. А бирок өзүнө керектүү болгон сөздү гана алып, мына ушул мен билгем, мен сезгем. Жакшы көз ачык экен. Рекомендация башталат да. А көз ачыктар дагы өз кезегинде алар дагы мындайча айтканда билимсиз, дипломсуз психолог болушат. Алар адамдын физиономиясын өтө жакшы окушат. Мисалы мен дипломированный психологмун, бирок мен адамдын физиономиясын балким алар сыяктуу окуй албайм. Бирок алар ошого көнүп калышкан жана алардын ишмердүүлүгү ошого багытталган. Адамдын ошол жестинен, турган турпатынан, сураган суроосунан билишет. Бул көйгөй менен барат, туурабы? Жыргаган турмушта мындай эч ким деле барбайт болуш керек. Эмне эле жыргап атам деп барбайсың да. Ооба. Бул көйгөйлөр эмне болушу мүмкүн, мисалы, же жакы күйөөгө чыга албай жатат, же болбосо кайненеси менен проблема, же жолдошу менен проблема, же болбосо балдары болушу мүмкүн, же болбосо иши жүрүшпөй атат сыяктуу. Эми муну негизги глобалдуу проблема бешөө деп айтса болот да, мындай жалпы жонунан. Ошонун бирөөсүнө алар сөзсүз түрдө тийип калышы мүмкүн да. Жакшы билет экен. Мен киргенде эле сразу байкадым, ментти. Оорукчан адам киргенде да оорукчандыкы көрүнөт, билинет да. Анан ушундан улам баягы ишеним пайда болот. Баягы өзүнүн мындан мурунку ою бар, албетте өзүн. Ошону бир тастыктоо алыш керек. Себеби дегенде бул бир жагынан дагы мындай бир жалкоолук дагы болуп эсептелинет. Себеби дегенде бул жоопкерчиликти ошол учурдагы сенин жашооңдогу көйгөйдү сен өзүңдүн ички ресурстарыңа таянып, чечүүдөн качып, ошондой башка бир жакка барып, оңой жолду издөө. Мен минтемби, тигинтемби? Ошондой алдыга карата болгон бир бир жоопту күтүшөт да. Мен минтет экенмин. Балким ал көз ачык аны айтпаса деле ошондой болот, бирок аны сен өзүңө таянып, өзүңдүн сезимдериңе, логикаңа, ич туюмуңа таянып, ошолорду баягы кылган каталардан тыянак чыгаруу менен, ошо өз алдынча иштөө менен алдыга карата жаңы кадамдарды таштоо, бул дагы ишти талап кылат, эркти талап кылат. Бул дагы бир мындай бир определенный навыктар керек да бул үчүн. Бизде ал жок. Оңой жол бар, ошака бара коюш керек. Минтип айтты, тигинтип айтты, ошондой кылыш керек. Башка жагынан айта турган болсок, ошондой адам, көз ачыкка барган адам, ага эмне деп айтылса да, ошону өзүнө сиңирип, ошону кылганга да даяр психологиядагы адам деп айтсак болот. Ошондук ишенет да, ишенген үчүн барды. Ал үчүн ошол көз ачык авторитет. Демек, анын айтканы сөзсүз туура. Анан айтат дагы, алга балким андай ойдо болбогон күндө дагы бул адамдар өзүн мындай таасир алтында калганга ыңгайлуу адамдар деп калат да, анан кийин ошону кылышат. Себеби алардын бессознательно, алардын көмүскө аң сезимине бул кирет дагы. Анан ошол айтылган нерсени булар аткарыш керек сыяктуу бир установка кирип калгандай болот дагы. Анан кийин ошого адам өзү билбей, аңдабай, сезбей ошого бара берет да. Анан бир күн ошол окуя болуп калса, мына баягыда айтпады беле, ошол чын чыкты, ушундай болду деген сыяктуу. Да, адам эмнеге ишенсе, ошол болот сөзсүз түрдө. Лариса, мен сизге кайрылайынчы, биз буга чейин айтып калдык, ошол кыргыз айымдар көп барышат, же болбосо бул маданий кандайдыр бир көрүнүш деп. Сиз мисалы чет өлкөлөргө да көп чыгып жүрөсүз, ошол баягы парапсихология, инженерияны изилдеп, сиздин оюңузча бул негизинен кандайдыр бир регионго же биз жашаган аймакка таандык нерсеби, же башка өлкөлөрдүн айымдары да ушундай нерсеге кабылышабы? Эми Европага жашап көргөн жокмун, аякты биле албайм, бирок Россияда мен 10 жылдан ашык жашагам. Ал жакта деле ушундай көбү өзгөчө мен жашаган региондо ал жерде айлыктар аябай чоң, өзгөчө ошол чоң иште иштегендердин башын айландыруу, жанагындай приворот, отворот деген нерселер. Сутма деп кошот го, сутма деп коет кыргыздар. Ошондойлор аябай кандай көп болчу. Ошондой адамдарды көрүп, ушунчалык акыл эстүү эле, чоң эле иштеген ушундай чиновниктер эле ыйлап келип,
ушундан кантип кутулам, ноги сами несут, я не хочу дегендерди көрүп алып биринчи таң каласың, баягы мындай эмеси менен таң каласың, а бирок таң калышта эч нерсе жок. Чындыгында эле ал адамдын ошондой кара дуба, черная магия деп коет, эми ошол магиянын күчү менен ошонун эркин байлап коет адамдын. Ал адам өзү жан дүйнөсү баягы сүйбөсө дагы ошол аялга бармайынча тура албай калат. Ушундай болуп, бирок мунун аягы жакшы нерсе менен бүтпөйт. Баары бир ошол дубаны заказ кылган адамдын да тагдыры бузулат, ошол дубалап алган кишинин да тагдыры бузулат, ден соолугу бузулат, эң аягында жиндүү болуп да калышы мүмкүн. Андайларды да көрдүм. Жана көз ачыктар өздөрү жиндүү болбойбу? Болушат, аларга деле кайтат, себеби эми көбүнчө ошо кара дубаны жасагандар өздөрүнө мындай коргонучу нерселерди жасашат. Бирок ал убактылуу. Бул кара дубага жанагы жин шайтандар жардам берет да. Эми биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн энергетикалык жандыктар бар. Биз бул дүйнөдө жалгыз эле биз адамзат жашабайбыз да. Бизге башка көзгө көрүнбөгөн энергетикалык жандыктар бар. Ошол жардамчылар ошолор. Мисалы молдолордун жанагы көз ачыкка барбагыла деп айтып аткандын мааниси ошол. Бизден бул жерде да айтып атпайлыбы, айымдардагы ортодо эркек талашып, мисалы, ошол бири-бирине ысытма суутмалар жасашып, же болбосо кайненелер балдарын кызганып барып, келиндерине ысытма суутма жасашат. Туура нерсе эмес. Ошону биз эми кандайдыр бир деңгээлде токтото алабызбы? Анткени бул тагдырда талкаланып, көбүнчө айымдар да жабыркап калып атышат да. Мен айтып бергендей эле курбум баласы менен көчөдө калды, мисалы. Өткөндө да пабликте окуп отурсам, мен мына жерде да көрүп калдым. Менин курбум мени дубалап койду, болсо күйөөмдү дубалап алышты деп ушинтип абдан көп жазып, жардам сурашат да. Алия ошентип жазып атышат, дубалап коюшту деп, мындай бир тастыктоолор барбы? Эми дубаны тастыктай албайт да. Алар айтат да, үйдөн мисалы мындай бир ийне жип таап алдым, анандай бир сайылган бир сүрөттөрдү көрүп калдым дешет. Кээрлер болсо күйөөм жакшынакы болуп туруп эле, туруп туруп эле башкача болуп кетти дейт да. Бирок балким экөөнүн ортосуна мамиленин бир бул эмеси да, балким эч ким окуткан деле эмес, мисалычы күйөөсүн. Бирок айымдар кээде ойлойсуң да, жөн эле балким күйөөсү менен отуруп сүйлөшүп чечише ала турган деле бир маселе болсо деле, жок ушуну бирөө окутуп алган, жок буну бирөө бирдеке кылып атат, жоксу мага сууп калды, барып ысытма жасап келе калайын, менден башка эч кимди карабасын деп эле. Бул эгоистичная любовь да. Бул сүйүү эмес, бул эгоизм. Ал өзүнө гана таандык болуш керек, өзүн гана. Бирок мисалы ошол нерсени көйгөйдү түз отуруп, бетме отуруп сүйлөшүп чечиле турган нерсени сүйлөшүп деле чечсе болот. Кээ бирде ошол чындап эле ошондой дубага кабылган нерсе болсо, ал адамдын мүнөзү өзгөрөт. Ал адамдын баскан турганы, көз карашы, сүйлөгөн сөзү, ден соолугу бүт баардык жактан өзгөрөт. Ал дароо эле мындай тез өзгөрөт да. Жакшынакай туруп эле башкача болуп, ошол нерсе болсо анда дубадан болушу мүмкүн. Ал эми акырындап отуруп, канча жылдап отуруп, анан кийин эме болсо, ал өздөрүнүн эле бири-бирине болгон мамилесинин. Мисалы, Лариса эже, сиз эми деп коет го, эми касапчы сойсо дагы, бөдөнөн сойсо дагы касапчы сойсун депчи, сиз эми изилдеп эметип атпайсызбы? Мисалы, мен жекчамды жакшы көрөм да. Ал ошону окутуп алсам, жекча мага келип калабы. Просто Алия жана айтып кетпедимби, биздикилер жанакы это перекладывание ответственности. Эгерде мисалы үй бүлөдө ошол жолдошу менен же кайненеси менен экөөнүн ортосунда келишпестик бар болсо, мунун үстүндө эки адам отуруп биргеликте иштеши керек. Назира айым айтып кеткендей эле, жанакы эки тарапта тең бирдей болбосо дагы кандайдыр бир соотношениеде жоопкерчилик жана мунун ичинде дагы күнөө дагы болушу мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле анан бул жерде ошону эмнеден ушундай болуп атат, кандайча чечише алабыз, кандай чечүү жолдорун таба алабыз деп биргеликте иштешип, бул диалог курулуш керек да, бул иш болуп атпайбы? Биздикилерге бул жакпайт, оңоюраак башкача жол менен. Сырттагы бир нерселерге, себептерге жүктөп салуу оңой болот. Мен бул үй бүлөмдү сактап калыш үчүн жасап атам, балдарым үчүн жасап атам дешет да, мисалы чайымда. Негизи бардык нерсе талкалайт. Бардык нерсе баягы делается для благих намерений деп айтылат го. Негизи согуштар деле ошондой жакшы ниет менен жасалат экен да. Ошол сыяктуу эле да. Бирок ар бир адамдын ичинде ошо бир нерсе кыларда өзүндө бир эме болот, бир оправдание болот. Эмне себептен ошону кылып аткан, ал эгер аны кааласа өзүндө деле ошондой жакшы ниет менен кылып атам деген. Сиз көптөн бери иштейсизби?
Бизде Кыргызстанда көппү эме сизге кайрылгандарчы? Азыркы учурда мени сүйүнткөн жагы ушу жаштар арасында көбүрөөк да. Жаштар сиздики эмнечи? Анан жаштар мисалы кайрылат, жаштар дегеним жаш муундун өкүлдөрү. Анан алар мисалы апасын сунушташат, кошо келгиле деп. Психологко кайрылууга шарты жок айымдар, адамдар, эркектер бизди көрүп турса мисалы, баягы айыл жергелерде же мисалы азыр бизде Орусияда канча мигрант болуп жердештерибиз жүрөт, алардын деле баягы мамилелери бузулуп, көйгөйлөрү толуп турат. Ошоно шарт болбосо, анан көз ачыкка барбаш үчүн кантип көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун айта алабыз? Мисалы, кайненеси келин баласын кызганып атса аябай, баласын ушу балам башкача болуп калды, мага бербеген, өмүрүндө мага бербеген белекти аялына берет. Мен менен мурда кеңешип жүрчү, эми аялына биринчи чуркап апарат. Ушул башына айлантылган деп сүйлөп калышат да. Барып бирдеке бир нерсе кылбаса деле көз ачык барып, ошентип айткандын өзү эле бул мындай бир ичиндеги баягы кызганыч, таарынычын кантип дагы келинге ошол чоң таасир берип, кантип жоготуш керек дейсизби? Ошо кантип ошол менен биз күрөшүп, бири-бирибиз менен мамиле жакшынакка түзө алабыз? Көз ачыкканда чуркабайчы. Ошондой бир келиндин ошондой кайненеси менен көйгөйү бар болсо, ал кайненесин отуруп өзү өзгөртө албайт. Туурабы? Ошондуктан ар бир адам өзү менен алектениши керек да, өзүн өнүктүрүү, өзүнүн көз карашын оңдоо, өзүнүн мисалы кайненесине карата кылган мамилелерин башка жактарын кылып көрүү, же болбосо ошол кайненесин дагы да жакшыраак таанып, кандай подход кылыш керек сыяктуу ошолорду билип, бирок ошол эле учурда адам өзүнүн ресурстарына таянып, өзүнүн артыкчылыктарын жогорулатып, жана кемчиликтердин үстүндө иштөө болуп өзүнө алектенсе, ошондо бул жердеги көйгөй балким жок болуп кетпесе дагы болот да, чынбы? Кайненелерге айтып койсок болобу? Балдарыңар чындап эле сүйөт, ошентип эч ким окутпаса деле депчи. Бирок ошондой ишене алышпайт да. Бирок кечке айта берсе, жанакы воспитание деген сөз эмне? Кечке эле бир сөздү дың айта берсе, воспитание болот атпайбы? Ал бир убакта ошол программа иштеп баштайт да, анан ошондон улам ошого эгер бала дагы башкача айтканда ошол аялдын баласы ошого ишенгиси келсе, анда бир убакта ошол да сөздүн таасири бар да, анын бир убакта ал деле ошондой бир нерселерди көрүп башташы мүмкүн. Ооба. Анан ошондон улам баягы реализация болот атпайбы? Мысли материальный деген балким ушундай нерселерден чыккандыр деп ойлойм да. Бизде көбүнчө эле кайненелер эме го, кийин картайгандан билет го, келинимди жаман байкушту кыйнап турмун депчи. Бул өзү негизи ушул башка адамды мисалы өлүп калсын же ооруп калсын, иштери жүрүшпөй калсын деп ошондо ой келип, ошону жасаганга барган адамдын ичинде деле мисалы ал өзү канчалык зомбулукту көрүп чоңойгон адам болуп калып атат да көбүнчө. Бул деле ошо бир зомбулуктун уланып эле келаткан бир эмеси да. Подобный деген мыйзам бар. Мисалы өзүндө подобный энергия жок болсо, подобный не притягиваешь. Кээде жанагы айтып атпайбы, мындай эч кимге жамандык жасабаган, жакшы мүнөздүү адамдарда эч кандай дуба тийбейт деген кеп бар эмеспи? Мен ошого ишенип жүрбөймүнбү жыргап? Жакшы адаммын депчи. Обода сиздер менен кайрадан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кара дубага негизделген зомбулук деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум парапсихолог жана эньо инженер Лариса Асанбекова, психолог Назира Кубанычбек жана ырчы Кодул Назира Жетигенова. Мисс Кыргызстан. Мисс Кыргызстан 2025 деп алдын ала айтып коелу. Психолог катары сиз дагы айтсаңыз, балким мындай болуп калды дейли, бирөөнүн күйөөсүн жакшы көрүп калып деле барып көз ачык кашат деп да көп угам да. Ушуну мага дубалап бер, аялына көңүл бурбай, мага келсин депчи мисалы. Ошондой нерселерге барыш үчүн да кандайдыр бир психологиялык көйгөйлөр түрткү болобу? Эмне үчүн биз ушундай нерселерге чейин мисалы барып? Бул билимсиздик. Бул билимдин жогунан, анын арты эмне болоорун билбегендиктен, ойлонбогондуктан, ал өзүнө кандай таасир келтирерин билбеген билимсиздик. Мен ошондой деп эле айтмакчымын, себеби бул билбей калдым деген жоопкерчиликтен кутулбайт. Баары бир ошонун жообунун баарын өз башы менен тартат. Ал өзүнүн башы менен эмес, балдарына чейин өтөт. Психологиялык жактанчы мисалы кандай кеңеш бере алат деңиз? Бирөөнү кызганып атса же мисалы ошондой
үй бүлөсү уруп атканын көрүп атса же балам мага көңүл бурбай калды, мага мурда белек ташып турчу эле деп ушундай бир ойлор кетип аткан. Эң биринчи эле баягы көз ачыкка барыш керек деген ой келгенде эле эмне кылыш керек? Бизде психологдордо мындай болгондо дайыма личная психотерапия деп айтылат. Личная психотерапия. Биз өзүбүз көйгөйдү чече алабызбы? Психологко кайрылыш керек дагы, эгерде сенде ошондой кызганыч бар болсо, эгерде ошондой кара ойлор бар болсо, кара ниеттүү болсо, муну менен иштеш керек. Аны өзгөртүш керек. Мунун баары ойдон башталып атпайбы? Ойдагы бир энергия да. Демек, сенин оюң жаман болсо, сенин энергияң да жаман. Демек, ал ой бардык нерсе ойдон башталат, туурабы? Сен бул жердеги оюң бүгүнкү күндө негативный болуп атса, сен анда аны өз алдынча иштешиң мүмкүн эмес болсо, анда тийиштүү адистерге кайрылып, адистер менен иште дагы ал жерде оюңду оң жакка бурганга иштешиң керек. Анан сенин оюң оңолот, ой оңолгондун иш оңолот деп эмне ошондо позитивное мышление деген сөз бар, ошондо ой дагы позитивный болгон болсо, демек анын энергиясы дагы позитивный болуп, анан негизи баягы жашоосуна бул албетте чагылдырылат да. Кайрылууга шарт жок болсо, мисалы, мен өзүм жалгыз бир жерде отурам дейли, мисалы, үй кожойкеси менен 3-4 балам бар, бир айылда отурам. Анан мисалы, кайненем мага ушинтип айтып чыгат, сен ушу балам окутобасың, же болбосо мен өзүм кайра ушу менин күйөөмдү бир окута алган деп ойлонуп, ушундай бир ой толгоолор кетсе, эң биринчи эле көз ачыкка чуркап барардын алдында мен өзүм менен өзүм кандай иш жүргүзүшүм керек болот да, ошону кантип багындай теле көрүүчүлөргө айтыш керек да ошондой, мындай кылыш керек деп. Ооба, ошо биз азыр айтып бир кеңеш берип, ошо менен берүүбүздү бүтүрүшүбүз керек болот. Азыр анализ кылыш керек өзүчө, өзүнүн жашоосун. Бул нерсе эмнеден башталды? Буга чейин кандай эле? Анан эмне себептен ушул нерсе башталды деп биринчи себебин табыш керек. Себебин тапмайынча анын последствиясын оңдой албайт. Жерде өзүбүздөн дагы баягы сөзсүз түрдө тапканды билишибиз керек. Айтып кетпедиби, эки адамдан болот. Бир эле адамдан болбойт. Бардык нерсе эки адамдан болот. Ал эмнени туура эмес жасап койду? Ошо кайненеси эмне себептен ошондой нерсени жасады? Балким ошол кайненесинин көзүнчө баласын башкарып, же баласын бир мындай бир ошону өзүнө жакшы көрүнүтө турган нерсени кайненесинин көзүнчө жасап койдубу? Балким кайненесинин көңүлүн калтырып койдубу? Эмне себептен мен ушул нерсе кайненем мага ушундай нерсени жасап атат? Балким мен башка бирөөгө ушундай мамиле жасагандырмын. Ошол себептен бул кайнене мага күзгү болуп, менин эмнемди оңдош керегимди көрсөтүп атат Кудай деп өзү анализ жасап, өзүнүн жашоосун анализдеп көрүп, өзүнүн кайсы жерде туура эмес кылган иштерин анализдеп көрүп, анан ошону кабыл алуу. Психологияны сиздер окугансыздар, менде бир суроо бар да. Например, мен кичинекейимде мен ата энем мындай тарбиялаганда эч качан адамды каргава депчи. Туура. Мен каргагандан корком да, потому что каргыш өзүңө кайтып келет дейт го. Анан, у меня мен жашоомдо бир случай болгон. Атын айтпай эле коеюн. Ушунчалык тажатат да, мени көрө албай, зависть деген мен бүт күн көрүп турам да. Анан мен Кудайдан сурап, мындай каргагам да. Блин, ушу ишим жүрүп кетип, акча санап мени унутуп калчы депчи. Это тоже каргышпы? Или как? Ал жакшылыкка алып. Анда ошол мага кайра кайтып келет. Анда мен ошентип күндө каргап турмузчу. Жок, действительно это сбылось, потому что мен мурда ишенбечимди деп атпайбы, анан кээ бирде ишендим деп жана Иш жүрүшүп кетти, сен ишин сонун жүрүшүп кетти. Бирок мен ишенбедим. Жанагы азыр тамаша катары айтып атпаймынбы, Лариса, действительно ошентип айткан, отстань от меня депчи, мага завидовать этпечи, бирок акча санап калчы депчи. И азыр жолу жүрүшүп кетти да. Анан ошол кайра кайтып келебейт атпаймынбы мага. Ошончундердин исмилгиз. Анда ошо жыйынтыктап анда сиз психологдун сөзү менен бүтүрө эле, сиздин кеңешиңиз кандай? Кантип биз ушуга каршы күрөшөбүз? Ошол көз ачыкка барып кайрылып ушундай кара дубаны колдонгон адамдардын саны жакын арада өзгөрөбү? Эгерде үй бүлөлөрдө ажырашуулар, ушун көптөгөн зордук зомбулук болуп келет да, ошонун сознаниясын өзгөртүш керек. Ошону кантип кичине болсо дагы бир немесин көз ачыкка барбаш керек деп ойлойм мен. Ошо көйгөй сырттан келип атат, ошонун себеби сыртта деп эле, сырттан издеп эле, сырттагы башка нерселерге же башка адамдарга күнөөнү ыргытпастан, бул жерде бул өзгөрүү процесси болуп
болгондуктан ар бир өзгөрүү ошо адамдын өзүнөн башталыш керек да. Ошон үчүн жанакы өзүнө багытташ керек, өзүнүн көңүлүн. Андан сырткары кандай гана көйгөй болбосун, ар бир адамда өзүнүн ошол көйгөйдөн чыгып кетүү үчүн өзүнүн ички ресурсу сөзсүз түрдө болот. Бир гана ошону эринбей, аны активизация кылыш керек, мобилизация кылып, ошонун үстүндө иштеш керек. Эгерде мисалы адамдар менен кандайдыр бир көйгөй болсо, ар бир адамда жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Эгерде жаман жагын гана көрүп алып, ошого таянып калган болсо, анда жакшы жагын изилдеп көрүш керек. Сөзсүз табылат. Жана ошону таап туруп, ошол жерде фокус болуп калыш керек дагы. Бүттү. Эң сонун сөздөр, чоң рахмат. Бардык нерсе айтып атпайбы, адамдын өзүндө, ички жан дүйнөсүндө ал нерсени адам өзү өзгөрсө, өзүн өзгөрткөнгө күчү жетсе, анда жанындагылар өзгөрөт, бардыгы өзгөрөт. Аны өзгөртүш үчүн биринчи өзүнүн ошо туура эмес кылган иштеринин себебин табыш керек. Эмне себептен болду? Эмне себептен мен ушул тагдырга туш келдим, эмне себептен? Жалпысынан ушу бизге деле ушу кичинекейибизден эле ошону көз ачып караш керек, анан барып тазаланып коюш керек, көрүнүп коюш керек деп угуп жүрүп сиңип калат экен да, кадимкидей нормалдуу көрүнүш болуп калат экен, чындап элечи. Мен ойлойм, бизде ушу балдарыбыздын көзүнчө да отуруп эле ушу сөздөрдү көп сүйлөй бербешибиз керек да, балдар деле угуп ошону сиңирип, биз муундан муунга бере берет экенбиз сөздөрдүчү. Модель. Сиз да жана айтып калгандай, тамашалашып деле, ой, бул башына айланып алган деген сөздөр деле адамга сиңе берет экен да, ишенип калат экен анан адам. Ошондуктан биз баягы азыр балдарыбызды тарбиялап атканда да өзүбүздү кошо тарбиялап, кандайдыр бир көйгөй чыгып калса эң биринчи токтоп отуруп алып, бул эмне болуп атат, балким биз өзүбүз аны чече алабыз деп. Мага аябай жакты ошо Назираңдын айтканы. Жалаң эле баягы терс жактарына көңүл буруп эле ошолорго эле кечке баягы ойлонуп эле, азыр мен барсам эле ушуну бирөө чечип берет дебестен, жакшы жактарында ойлоп, ошолордун күчүн күчөтүш керек. Сиздер менен Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз кара дубага негизделген зомбулук деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн парапсихолог жана энио инженер Лариса Асанбекова, психолог Назира Кубанычбек жана ырчы кудул Назира Жетигенова болду. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.